Алла Таалага ишенүү бул имандын парыздарынын бири. Алла Тааланын кудурет күчүнө, сын сыпатына, аты жөнүнө жана бул дүйнө убактылуу, тээ дүйнө түбөлүк, бейиш тозок бар экенине ишенүү. Алла Таала кандай гана кудуреттүү зат. Алла Таала улук. Алла Тааланын окшошу жок. Алла Тааланын шериги жок. Алла Таала тирүү, тирүүлүгү түбөлүк. Өзүнүн башкасынан баары өлөт. Алла Таала баарын билет. Көңүлдөгү сырларды да билет. 18 миң аалам анын билими менен сыртта эмес, келечекте эмне болоорун да билет. Алла Таала эбегейсиз күч кудуретке ээ. Анын кудурети жетпей турган нерсе жок. Алла Таала баарын көрөт. Түн менен күн ага бирдей, баарын көрүп турат. Алла Таала баарын угат. Шырт эткен шыбырды да угуп турат. Алла Таала каалаганын кылат. Бүткүл ааламдагы жаратылыштын баары анын каалоосу менен жаралган. Кааласа заматта жок кылат. Алла Таала сүйлөйт. Ыйык Куран анын сөзү, бардыгы чындык. Алла Таала баарын учуру менен жарата берет. Жаратуу анын бол деген амири менен гана ишке ашат. Бүткүл ааламдын падышасы Алла Таалага чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Адамзат пайда болгондон бери жер жүзүндө далай пайгамбарлар жашап өткөн. Алардын ичинен эң мартабалуу жана адамдарга мээрим чачкан пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга чексиз салаваттар болсун.